Арыбаңыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен эрке таңда амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Студияда Айткүл Алимжан кызы, эфирде Кыз жигиттер айтыш программасы. Бизге Манас театрынын дастанчылары, жаш таланттар, мыкты өнөр ээлери келип калган. Алыс кетпеңиздер, биз сиздер менен тааныштырабыз. Келиңиздер, бизде элибиздин эрке кызы, дастанчы, комузчу Перизат Кемелова жана комузчу, дастанчы, эл агартуучу кесипти да аркалап келе жаткан Алымбек Эсенбек. Кош келиңиздер, маанайыңыздар кандай? Кош көрдүк. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Маанайыбыз өтө жакшы, буюрса алдыда көргөзөбүз дагы маанайын. Албетте, келиңиз. Ооба, сиздердин эфирге келип, кыргыз журту менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Ардактуу көрүүчү, мына ушундай биздин жаш таланттарыбыз менен амандашып алган соң, сиздердин жан дүйнөңүздөргө жарык бир маанай тартуулоо үчүн комузду колго алып даяр турабыз. Студиябыз албетте шаңга бөлөнүп турат. Келиңиздер, анда алыстабаңыздар, биз болсо программаны улантабыз. Негизи кыргызда жигиттин жолу улуу деп айтылат экен. Жол улуусу сиз деп, алгачкы ырды сизден башталалы. Негизи кыздын 40 чачы улуу дейт го, биздечи. Анан эркектин 50 чачы улуу болуп мен баштай берейин да. Келиңиз, сиз баштаңыз. Келиңиздер. Сыймык Бейшекеев агабыздын Сулууга деген бир жакшынакай чыгармасы бар. Ошону аткарып берейин. Башкача экен, бул кечте сак эч ким жакпаса экен. Сүйөм деп мен сага айткычакты, ким бир оозуну айтпаса экен. Отодой көздөрүң бал-бал жанат, канбаймын карегим талбай карап. Мага эми эч качан тынчтык бербес, махабат жүрөккө салган жарат. Мага сен сурандың келиң изеп, махабат ырырдап бериң изеп. Ырымды баштадым сүйүнүчтөн, өзүм да жүргөнсүп сениң изеп. Ирмелген кирпигиң төгүлөт да, көздөрүң көзүмө өбүлөт да. Маңдайың жаркырап күлүп бассаң, маралдай маңкайып көрүнөт да. Маңдайың, маралдайың жаркырап күлүп бассаң, маралдай маңкайып көрүнөт да. Буралып ийилет кымча белиң, кысылып күйүгөт мынча демим. Ыйым ырымдын аягын бүтүрбөстөн, жанымда узакка турса дедим. Тартуулап көнүңө таттуу кумар, койкоет моюнуң аккуусымал. Татына көркүңө көз тийбеске, тагынсам дедим мен сага тумар. Татына көркүңө көз тийбеске, тагынсам дедим мен сага тумар. Баракелде, керемет чыгарма жаңырып өттү. Мына ушундай күчтүү сезим менен, мына ушундай сүйүүнү даңазалаган чыгарма менен ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөрдү жандантып алдык деп айтсак болот. Анда кийинки чыгарма сизден болсун. Келиңиз. Ой, мен Эсенбекке жооп кылайын мен. Замирбек Үсөнбаев атабыздын өзүң бил деген чыгармасын аткарып берейин. Эң сонун чыгарма.
Колчалар болсун негизи кыз кылыгы менен деп айтылат сизге өзүң билем ары жагын деген ыр калтырып турат. Эсенбек кандай жооп беребиз? Бираз буралсам болот бекен. Болот албетте. Бурап туранан баштасак, Буралсаңыз болот. Мына ушундай кадырман көрүүчүм, бизде 7 каналда Кыз жигиттер айтыш программасы уланууда. Албетте комуздун күбүсү менен комуздун коштоосунда кыргыз ырларын жаңыртуу жана эски ырларды калыбына келтирип элдин жүрөгүндө орнотуу бул ар бир кыргыз уул кызынын милдети жана мекенге өзүнүн маданиятына кошкон салымы деп эсептейбиз. Мына ушундай чоң салымды, мына ушундай чоң түйшүктү өзүнө көтөрүү менен чыгармачылыктын таттуу даамын татып келе жаткан жаш таланттар биздин эфирде. Бүгүн күнүбүзгө ишенби, таң эрте сиздер менен биргебиз. Эч жакка алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Келиңиз, кайсы ыр менен жооп кылайын деп атасыз? Өзүң билем ары жагын деген сөз калтырып өткөн. Комузубузду буранга караганда бир башкача бир жооп кылган. Жакшы ырды даярдап жаткандай. Комуз талгатып, жүрөк толкундап турган кез окшойт. Келиңиздер, эми Перизат эжекебиздин ырына жооп кылып, казактын ыры Алтайдын ар жагынан келген аруу деген бир жакшынакай чыгарма. Баракелде. Ошол менен жооп берейин. Кыймайтын жан экенсиң жат уяга, каргамау кез келдиң сен капияда шіркін. Мөп-мөлдір жанарың ай, жазидар жамалың ай, қалдым ау тил ката алмай, қарағым ай. Қасыңа бара алмадым, сезімде жан арманым, еріксіз қалғам саған ән арнадым. Сүйсіндім сымбатыңа, қабағыңа, ұқсаттым асқаралдай маралына шіркін. Мөп-мөлдір жанарың ай, жазидар жамалың ай, қалғамын тил ката алмай, қарағым ай. Қасыңа бара алмадым, сезімде жан арманым,
Аңғалдың ар жағынан келген ару, жарқ етіп қарағаның емге дәру шіркін. Мөп-мөлдір жанарың ай, жазидар жамалың ай, қалдым ау тіл қата алмай қарағым ай. Қасыңа бара алмадым, сезінбе жан арманым, еріксіз қалғам саған ән арнадым. Еріксіз қалғам саған ән арнадым. Чыгарма жаңырды ардактуу көрүүчүм, мына ушундай жан дүйнөнү толкуткан чыгарма баарыбызга жакты деп ойлоймун. Жактыбы сизге? Абдан жакты. Абдан кабыл алдыңыз, өзгөчө болду. Жумгалдан деген жер аябай жакты. Ооба, чынында жакшы сөз жан дүйнөнүн, жакшы сөз негизи жашоонун кыймылдаткычы болсо, жакшы ыр жан дүйнөнүн бир кубаты деп эсептейбиз. Мына ушундай жакшы ырдан кийин дем күч кубат алып, даяр турасыз, колуңузду толготуп келиңиздер, кийинки чыгарманы кабылдайбыз. Эми өзгөчө чыгармага өзгөчө жооп берейин, жооп кылайын. Өзүм кичине обончулук менен азыр кызыгуум артып иштеп аткан кезим. Анан сөзү Шишекеева Сабирага таандык. Чыгармамды аткарып берейин. Жароо Керим деген. Жооп болсун Эсенбекке. Баяғыңда Қудыңдап нұр жүзіңді жылмайың бар. Ашықша кеп айтпастан күлі қарап, көзіңден көрінсінші сағынышта. Көзіңден көрінсінші сағынышта. Жароо Керим, толкуп ташты өзүңө айтар кебим. Сагыныч элеп алып көдүнүмдү, өзүң келсең жазылар менин жерим. Өзүң келсең жазылар менин жерим. Жаттым искем окумуң аңгы чакты, сүйүң арына өзүмдү тартуулайын, болуп өлүм өмүр бүтүп калгы чакты. Солуп өлүм өмүр бүтүп калгы чакты. Ушул жерде кандай жооп болгонун байкадыңыз окшойт, өзүм тартуулайын деген жери бар. Эске алып турабыз. Негизи эле жашоо сонун керемет, жакшы жашоодо ырдап жашайлычы бир керемет болсун ушул күнүбүз. Ырдап жашаганда керемет күндөрүбүз абдан көп болот. Чынында келиңиз. Кийинки чыгармага жооп берели. Çağırma. Ben de özgöçörөк жооп берейин эле. Кыздын макулдугун алган чыгарсыз, ушул жерден байкадык.
өзгөчө алып жооп берейин. Барпалыкулов атабыздын ашыктык чыгармасы бар, Güzel кыз деген. Эң сонун чыгарма, келиңиздер. Жолугун кызыл башайы, жол жүрүп келдим атайы. Жалынга салсаң өзүң сал, Жарокер кызыл güzel сыпайы. Көйлөгүң кызыл башайы, мен көргөнү келдим атайы. Күйүткө салсаң өзүң сал да, көркөмдүү güzel сыпайы. Ар ким ырдайт сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албай, арасат күндө жүргөнүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыклыктан бир сабак. Дак салдың уус жүрөккө, дәрдизер güzel ак тамак. Күрдөлүү жаштын иши экен, күсөдүм сүйүү чарбагын. Аманатчанга белектеп, ашыклык гүлүн кармадым. Аны ошол гүлдү беришке мен Güzelдин издеп барганмын. Булактан көрүп чак түштү, мен булбулдай абас салганмын. Gördüm dalay urunu, geçtim bir dayran ulunu. İzzep bir geldim güzel kız, ışkıdar sendi sulunu. Tanıbaysın sen beni, tarpi kılat el seni. Tanışalı jul жерден atar tipti, güzel gel beri. Kıylanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarbaktan. Kaş kirpegin tөгülüp, карасаң кумар таркаткан. Көкүрөк өңөрт куюп да көк жылдызың саматкан. Жанада көбүң көрмөкмүн, мен жаралган болсом канатчан. Қалыңдан кайкалап бүткөн далыңдан. Безеленген бетиң дана, беш талда үргөн чачыңдан. Чачың гүлдүн камышы, өзүңүздү сурасам. Күжүрмөн элдин калысы, сураганым себеби. Сүйбөй бир киши келеби, сыбайынын жайын таңа билбей бир киши келеби. Зыяда болсоң кулак сал, зарымдың угуп тилимдан. Керек болсо güzel кыз, сен көрө турган бир күнүмдан. Караңгыда жол бассаң, чырагың болуп жүрөйүн. Кайда барсаң жаныңда, ынагың болуп жүрөйүн. Күнүгө келип суу алчууда, булагың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачык айт, эмне болсо оюңда. Жүрөгүнөн иленген туткунуң менмин торуңда. Сыйласаң да өзүң бил, кыйнасаң да өзүң биле. Тагдырым сенин колуңда. Сыйласаң да өзүң бил, кыйнасаң да өзүң биле. Тагдырым сенин колуңда. Керемет чыгарма болду. Чынында зер кадырын зергер билсе, сүйүү кадырын сүйгөн билет деп айтылат экен. Мына ушундай ашыктык ырлары менен бири-бирибизге сүйүүбүздү да билдирип керемет атмосферада олтурабыз. Келиңиздер, бул чыгарма менен сиздин бир жан дүйнөңүз жаркып турган учуру. Азыр бардык эле эфирге чакырганда баягы өтүп кеткен залкарларыбыздын, же болбосо ушул учурдагы залкар инсандарыбыздын чыгармаларын аткарып келатабыз. Бардык эле угуп, уже кыргыз эли бардыгына мындай сиңип бүткөн болуш керек. Анан жооп кылып дагы бир өзүмдүн чыгармаман аткарып берейин. Ошол эле сөзү Сабира Шийчикеева атандык, кусалык деген. Же сагыныч деп койсок болот, же кусалык деп койсок болот. Ушундай бир жакшы чыгарманы аткарып берейин. Келиңиздер анда.
бар билгим келип кабарыңды кабатыр болуп кеде ойлономун кандай деп сенин азыр абалыңды аралык алыс болуп бөлүп турат сабырым бекем болуп берип кубат усалык каптаса да жан дүйнөмдү жүрөгүм акылымды аны угат балким сезеттирсең же сезбейсиң сагыныч көдөнүмө толгон кезин көңүлүм чөгүп барат бир өзүңсүз усалык артып турат козгоп сезим аралык алыс болуп бөлүп турат сабырым бекем болуп берип кубат усалык каптаса да жан дүйнөмдү жүрөгүм акылымды аны угат эсен бол көрүшкөнчө кошкун эми сүйүмдүн сага болгон жокко чеги келип кет же кат жазгын кабар бергин дилиңден сагынсаң сен эгер мени аралык алыс болуп бөлүп турат сабырым бекем болуп берип кубат усалык каптаса да жан дүйнөмдү жүрөгүм акылымды аны угат жүрөгүм акылымды аны угат баракелде Керемет чыгарма болду. Ушул жерден суроо берип кетейин Перизат айым. Негизи чыгармачылыкта өнөр таптап, өнөрүңүздү элге тартуулап, мына ушул чыгармачылыктын түйшүгүн артынуу менен биргеликте кыргыз коомундагы айымсыз, аялсыз. Сиз чыгармачылыкта бактылуусузбу же үй бүлөдө бактылуусузбу? Кудайым биринчиден ушул мага берип койгон өмүрдү берип койгон Кудайыма миң мерте шүгүр. Ата энем жарык дүйнөгө алып келип койгон ата энеме да миң шүгүр. Андан тышкары мага ушундай өнөрдү берип койгон Кудайыма дагы шүгүр келтирем. Бактылуу боюнча мен дайым бактылуумун. Ар бир күнүм мен үчүн бакыт. Ар бир күнүмдү мен акыркы күндөй жашаганга аракет кылам. Ошону сезип, туюп, чыгармачылыкта дагы, үй бүлөмдө дагы мен бактылуумун. Негизи сиз чыгармачылыктан чарчаганда үйдөн дем алып бактылуу болосузбу же үйдөн кээ бир түйшүктөрдөн чарчаганда чыгармачылыктан бактылуу болосузбу? Эко тең десем болот. Себеп дегенде үйгө барсаң балаң чуркап чыгып, апалап турса, андан соң бакыт жок. Чыгармачылыгыма келгенде, мисалы үчүн Кыргыз Улуттук Манас театрында иштейм. Ал жакта кабинетке кирип алып, чыгармачылыгы менен изденүү менен кандай огондорду келтирсем деп кыңылдап издеп, Facebookка кирип алып, акындардын ырларын окуп, ошол өзүнчө бир рахат. Мен өзүм мындан тышкары Устат Шакирт салттык музыка борборунда да иштейм. Ал жака барганда дагы бир башкача аурада. Ал жакта дагы тиги музыканттар иштейт. Аяктан да эргүү аласың ошондой. Ошондо мага эки тараптан тең десем болот. Эки тараптан тең батылы. Мына ушундай ардактуу көрүүчүм, кыздары кыйын кыргыздын деп бекеринен айтылбаса керек. Биздин коомдо аял болуу өзү бир түйшүк деп айтсак болот. Мына ушул эки түйшүктү да жонуна ийилип алып, эки жактан тең өзүнү бактылуу сезип жүргөн бактылуу айым менен керемет маек болду. Анда өзүнүн обонуна жазылган ырларын да сиздерге сунуштап жаткан учуру албетте биз мыкты деңгээлде баа берип отурабыз. Келиңиз ушул чыгармага жооп катары кайсыл ырды камдап турасыз? Келиңиздер, ушул чыгармага жооп катары
өзгөчө бир башкача чыгарма менен жооп берейин. Перизат эже бүгүн жаман атака кылып атат. Өзүнүн чыгармалары менен бир башкача күчтүү келиптир. Мен дагы бир казактын Арманай деген бир Казак ырлар менен гана тең келем деп ойлоп турасыз. Келиңиз аранда. Kargamau kaydan geldin, kaydan gördüm. Ağır bek balapana sayran göldüm. Canımdı şaralama mazalama. Jеңілген махабаттан майдан кермім. Адал сезім алдамай, асау жүрек шаңғанай, шылап қалғаны еске салдың қарғамай. Arman arman, arman arman, arman arman arman. Kargamau sen kaydasın, ben kaydamın. Osinsam kol jetpeden şalqaydansın. Sargaygan sağınıştың muңын айтып, мөлдіреп ән төгілген таңдайдансың. Адал сезім алдамай, асау жүрек шаңғанай, шылап қалғаны еске салдың қарғамай. Арман арман, арман арман, арман арман арман. Керемет чыгармачылында комуздун үнү бул ар бир адамдын жан дүйнөсүндө бир керемет жаркытып, керемет бир сезимдерди берип турган учуру. Чынында ар бир муун, ар бир эл, ар бир уул кызыбыз комуз менен гана өзүбүздү эркин жана сергек сезе алат экенбиз. Мына ушундай Кыргыздын 3 кыл комузу 7-каналы айтыш программасында жаңырууда. Ал эми ушул жерден мен сизден сурагым келип жатат. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн деген кыргыздын керемет сөзү бар. Бул сөз менен утурлай азыркы коомдо жигиттердин, катардагы жигиттердин эмес, эл өкүлдөрүнүн дагы сөздөрүнө кээде аткарылбай калган учурлар көп кездешет. Сиз жигит катары байкап, коомдо болуп жаткан окуяларды байкап көрсөңүз, мына ушул жигиттердин убадалары аткарылбагандыктан аялдар бир аз жабыр тартууда деген көз караштар бар. Мына ушул көз карашка сиз макулсузбу? Күтүлбөгөн суроо бул. Чакырып алып ушундай суроо берейин дегенсиз го. Атайын чакырып ушул суроону деп. Сүйлөө күлгөнгө жакшы дейт го. Кандай десем, азыркы коомдо учурда ооба көп мындай түшүнүксүз
жаман нерселер мындай ачыгын айтканда мындай жүрөктүн үшүн алган коркунучтуу нерселер көп болуп атат. Баягы эр адам менен аял затынын ортосундагы баягы үй бүлөлүк коомчулуктагы жаман нерселер, баягы үй бүлөлүк зомбулук деп айтылат го, ошол нерселер болуп атат. Эми бул нерсеге мен көз карашыммен бул жаман нерсе. Эң негизгиси ушул нерсени токтотуш үчүн жараткан Алла Таалабыз берген шарияттын жолу менен көргөзгөн жакшынакай бир жашоосу бар. Ошол жол менен жашасак, Кудай буйрса, биз бул нерседен чыгып кетебиз деп терең ишенем. Ошол нерсе менен жашабагандыктын себебинен ушундай нерселер келип чыгып атат деп ойлойм. Караңгылык, Караңгылыктан. Сабатсыздык. Маанилүү, анткени биздин эл алдында жүргөн таланттардын ар бир коомдо болуп жаткан окуяга көз караштар абдан маанилүү деп ойлойм. Ошон үчүн бул суроо сизге күтүлбөгөн жерден келип калышы чоочутуп койдубу же кубандырып койдубу билбей жатам. Негизи жакшы суроо. Дагы бир нерсени айта кетейин. Эң негизгиси баягы билим алуу ийне менен кудук каскандай дейт го. Дагы бир себеби ошол илим алыш керек, билим алыш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан, илимди Кытайдан болсо да үйрөнүп кел депчи. Ошол азыркы учурда бизге ошо илим, билим жетишпей турган заман. Бардык нерсе бар. Эч нерсе жок эмес, бүт нерсе толук. Бирок адамдардын жетишпегенин эле биз адамдардын өзүбүздүн жалкоолугубуздан. Туура ой. Туура деп кабылдайбыз. Негизинде ар бир адамдын ою маанилүү. Бул маселе боюнча чынында эле эл агартуучу катары дагы дастанчу, өнөр жаатында мыкты өзүңүздөрдү көрсөтүп келе жаткан мырза жана айым катары сиздердин оюңуздар жалпы элге маанилүү деп ойлоймун. Мына ушундай маанилүү маектен кийин кайрадан ыр айтыш программабызга кайра келебиз да кийинки чыгарманы Перизат эже сизден угабыз. Эми дастанчы деп калдыңыз. Дастанчы катары биз баягы дастанчылар көлөмдүү чыгармаларды аткарат да. Дастанчы катары көлөмдүү чыгармадан айтышып койсок. Кандай дейсиңиз эми? Келиңиз, баштап бериңиз. Сөзү ошо Жумгалдан чыккан өзүмдүн эле байкем болот. Эрнисбек Урукеевдики, обону Кемелова Перизаттыкы. Кол чабалар болсун ошол сөз үчүн келиңиздер. Оған арқы деген чыгарманы бул өлөң деп айтсак болот, көлөмдүү чыгармага кирип калат. Мейман келсе колдо барын жайнаткан, сүрүн салып саморго чай кайнаткан, колун алып төрделенген комозун, атасы камбар канды сайраткан, конок камын урма турма даярдап, санжыр айтып баба жолун баяндап, улуулата сөз тизгенин узатып, кичүүлөрүн аркарманы баярлап. Колдор жуулуп, согум эти тартылып, түн ортолой улуу манас айтылып, катардагы калпас сөздөр четтелип, нарктуу кептин каймактары калпылып, арбагындан айланайын деп баштап, өткөндөрдүн эрдегинен кеп таштап, кайран кыргыз чачылганын айтканда, сени кейип мууну кошуп көз жаштап. Жыл сүрүп санап көктө жылдызын, күн кечирип жашап келген кыргызым, убактылуу жыргал турмуш көксөбөй, улуулукка тарбиялап ул кызын, кылым кезген улуу эл кыргыз деген коюндашкан көктөгү жылдыз менен, ар намыстуу аберди эр көкөрөп, сыймыктанган үлгүлүү ул кыз менен. Сурап түппе жинди камалап,
тикте сабалап, кыркурунун башын кошуп журт кылып, күптөгөн эл улуу кыргызга канат. Тамырында хан Манастын каны бар, сапарлашы камбар ата жаны бар. Эң акыркы кыргыз үйү калса да, ошол үйдө улуу Манас жаңырар. Эң акыркы кыргыз үйү калса да, ошол үйдө улуу Манас жаңырар. Өнөрбөгөн үрп адаты салты бар, ак сакалы төрелеген баркы бар, санжыргалап урпактары суктанган, Айкөл Манас каган Барсбек алпы бар. Мына ушинтип сан миң кылым карыткан, жерин коргоп дала түздү чаңыткан. Дагы далай биз билбеген кызыкты, табарың чын казып чыксаң тарыхта. Дагы далай биз билбеген кызыкты, табарың чын казып чыксаң тарыхта. Ey бараке. Керемет чыгарма болду чынында. Бул чыгармага жооп катары кайсыл дастанды кабылдап даярдап отурасыз? Ушундай ардактуу көрүүчүм, негизи кыргыздын маданияты, кыргыздын үрп адаты, кыргыздын каада салты, кылымдарды карытып келе жатат. Негизи статистика боюнча алып караганда дагы кыргыз эли башка өлкөдөн айырмаланып, өзүнүн маданиятын жоготпой сактап келген, калк сактап келген эл катары эң алгачкы орунда турары баарыбызга маалым. Мына ушундай маданиятына салым кошуп, дастанды да комузду колго алып дастан айтып, ошол эле учурда өздөрүнүн талантын элге арнап келе жаткан жаш таланттар биздин студияны көрккө бөлүп отурган учуру дастанга жооп катары бизге кайсыл ырды ырдап бересиз? Перизат эженин термесине менин жоогум Калмурат Рыскулов агабызга сөзү Жолон Мамытовго таандык, адамдарга айрылуу деген бир жакшынакай терме санат ырларына кирген. Ушул чыгарма бар, ошону аткарып берип коеюн. Сүй жериңди жарыңды, адалдыкка бер күчүңдү каныңды, кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калк унутпай таныңды. Адам пенде бакыл болбо, ашынба, акмак болбо, адалдыкка таш урба, ансыз деле тирүү жандың ойлонтуп, ажал деген кылыч турат башыңда. Найзалашмай кылыч ташмай жок заман, оокатым ол кийби бүтүн ток саман. Ой иледен найза жасап бир октей, кырчылдашын токтотпогон шок заман. Ойлой берсең ору менен ажалды, алып тынат ал күчүңдү мазаңды. Андан көрө келер кечтин камын көр, тамак астыр боркулдатып казанды. Согунбасы семиз менен арыкта, күндүн түндөн айырмасы жарыкта. Кимге таңсык түн ойкуңдун шерини, күндүз кылган ишин кала тарыхта. Ойдогуңдуң элдер менен бөлүшкүн,
Çın tөгүнүн сынга салып көрүшсүн. Барың жаман мен жакшымын дебегин. Жалгыз өзүң айдабайсың жүрүстүн. Арак деген айлап жылдап акырын, алыптын атакылмандын акылын. Дал ошондон ичпей таның акылман, не жүйөңө сен ичесиң жакыным. Бирөө суусун таппай жүрөт ичерге, бирөө кечүү таппай жүрөт кечерге. Мунун баары тизгин каккан жолоочу, о тирүүлүк сенин жалгыз көчөңдө. Эсен аман эс тарттырып урпакты, өтсөк экен ыйык сезип турпакты. Океандар тын шарпылдап турса экен, чайпалбайды, чайпабайлы ургакты. Океандар тын шарпылдап турса экен, чайпалбайды, чайпабайлы ургакты. Керемет чарма болду, чынында 4 сапырга керемет дүйнөнү батырган сөзү сонун кыргызымдын. Мына ушундай бардык жашоого, жакшылыкка өндөгөн терме санаторлорубуздун саны да арбын, аны жеткиликтүү элге жайылтып келе жаткан сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз дагы. Ырайтыш программабызды алдыга карай улантабыз. Келиңиз, кайсыл ырды камдап отурабыз? Маанайды көтөргөн бир шаңды келиңиз анда. Бегимай Раймалы болалы. Күн кылайып чыгыштан аткан кезде, ала түзгөгүн нурун чачкан кезде, самайларын сеңселтип аккайыңдар, сагыныштар туш-тушка учкан кезде, махаббатым сизге арнаган. Махаббатым сизге, тагдырымды сизге арнаган. Бүлдүркөндөр мөлтүрүп бышкан кезде, бүркүт шаңшып асманга учкан кезде, самайларын сеңселтип аккайыңдар, сагыныштар туш-тушка учкан кезде, махаббатым сизге арнаган. Махаббатым сизге, тагдырымды сизге арнаган. Кирпигимди шолалар өпкөн кезде, жүз өмүргө көшөгө жапкан кезде, куусалыктан кубарып ак жүзүбүз, сагыныштар туш-тушка учкан кезде, махаббатым сизге арнаган. Махаббатым сизге, тагдырымды сизге арнаган. Махаббатым сизге, тагдырымды сизге арнаган. Кол чабуулар болсун. Мына ушундай сезимге кайтып келген жагымдуу чыгармага кандай жооп камдадыңыз? Албетте Раймалдын ырын айтып берем. Келиңиздер анда. Жетинчи каналда Кыз жигит айтыш программасы уланууда. Эч жакка алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Анткени кыргыз жыттанган ырлардын баары ушул жерде жаңыруда.
санам деп бөлініп қайғыға салдың қыз бурағай анда мен қартайған кезің ай көрініп санам деп бөлініп ұртыңдан ғана күлкіңде төгіліп убайға салдың қыз бурағай анда мен ұлғайған кезең көрініп кенеп қана чыкчу деп кай берен белжиген ғана биікті жай белең менетиң алып жүрөйүн ай анда мен жигит бір кезден ай кайделең жакшы ыр чынында жан дүйнөгө азык кубат жана дем берет эмеспи? Мына ушундай 7 канал кыз жигит айтыш программасынын алкагында эң сонун тандалган чыгармалар, мына ушул жаш таланттардын коржунунда болгон, кымбат болгон чыгармалар сизге арналды. Чынында жакшылар менен учкан убакыт зымырап эле өтүп кетет экен. Биздин 1 сааттык убактыбыз дагы аягына келип баратат. Мына ушул программабыздын алкагында мен сиздерди дуэт ырдап жүргөнүңүздөрдү көрүп, мына ушул дуэтти жакындан уккум келип элге ушул студиядан тартуулаганыңыздарды каалап чакырган болчумун. Анда келиңиздер. Даяр болсоңуздар, экөөңүздөр аткарып жүргөн Сүйөм сени дуэтти болсун. Албетте телекөрүүчүм, сүйөм деп айтууга 1 мүнөт убакыт жетет, ал эми аны далилдеш үчүн бүтүндөй 1 өмүр керек болот дейт. Ар бир биздин мекендештерибиздин жүрөгүндө сүйүү жаландап күйүп турсун дейли дагы. Ырайтыш программасынын алкагындагы Сүйөм сени ырын сиздерге арноону баштайлы. Эвале. Бул ырдагы ошо Жумгалдан чыккан Энисбек Урукеев агасынын сөзүнө таандык. Олону Кемелова Перизат деп коюн. Кочалар ушул сөз абдан жагып атат, келиңиздер. Ушуну Эсенбек экөөбүз иштеп чыкты элек. Сөздөрүн Suyumu cıldız gibi ay gibi Bütün ömrü elep alsan tuzaktan Anan ay çölünde canda kaygını Anan ay çölünde canda kaygını Çıkarap çılmayganın çomuktoy Boy götürüp жүрgönün çın toğuttoy Canım be
сактап жүрөм жоготпой, жүрөгүмдү сактап жүрөм жоготпой. Акку көрүп сабаласа жага алмай, ылайланып калган сыймына калбай, махабаттын жалынына суу бүркөн, балким барам баштагыдай жан албай, балким барам баштагыдай жан албай. Senin жүзүң миң бир түркүн саймадай, Менин сүйүүм ал буктангандай радай. Жок азыным өзүң барда дүйнөдө, сүйүүрүн жаза берем байма-бай, сүйүүрүн жаза берем байма-бай. Жок азыным өзүң барда дүйнөдө, сүйүүрүн жаза берем байма-бай. Кол чабуулар болсун, бул чыгармачынын элдин жүрөгүнө орун тапкан кези деп айтсак болот. Анткени мен көргөндөн, мен билгендердин баары абдан жакшы кабыл алышып, абдан жакшы ойлорун айтууда. Мына ушундай мыкты таланттар менен бирге биздин убактыбыз дагы зымыраган бойдон өтүп кетти. Биз сиздер менен кайрадан ушул студияда көрүшүүнү каалайбыз. Качан келсеңиздер да эшигибиз ачык, төрүбүздө орун бар. Жаркырап келип кетип туруңуздар. Ал эми сиздерге эркен микрофон берейин. Чоң рахмат баарыңыздарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, элибиз дүйнөдө тынчтык болсун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздер бар, биз барбыз. Сиздер менен болгонубузга аябай чын жүрөктөн кубанычтабыз. Бар болуңуздар. Ооба. Бизди колдогон, чындыгы таланттарды колдогон элибизге чындыгында ыраазычылык билдирем. Анан сиздердин эфирге да тунук эфир каалайм. Дайым төрүңүздөргө мыкты инсандар келе берсин. Сиздин каналыңыздар абдан Кыргызстанга жеткиликтүү каналдардын бири болсун. Эң сонун сиздер менен жакшылар менен өткөн убактыбызга биз дагы ыраазыбыз. Урматтуу көрүүчүм, кийинки ишембиде көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөмүн. Алып баруучу Айткүл Алимжан кызы жана биздин коноктор Перизат Кемелова, Эрнестбек Алымбеков. Эсенбек Алымбеков, кечирим сураймын. Аман эсендигиңиздерге жетип алыңыздар. Эмки берүүдө амандашканча бар болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.